Мамлекет башчы шайлоолорду таза өткөрүү Кыргызстандын мындан ары өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналарын белгиледи. Айрым партиялар менен парламент депутаттыгына талапкерлер тарабынан шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы жөнүндө билдирүүлөргө бийлик органдары тарабынан ыкчам реакция болушу зарылдыгын баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков бардык саясий партияларды алардын жактоочуларынын шайлоо өнөкөтүндөгү мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга дагы бир жолу чакырып, мындай аракеттер мыйзам чегинде өз баасын алаарын эске салды. Мындан сырткары ал шайлоочуларга кайрылып, өз добуштарын сатпашын, парламенттин тагдыры шайлоочулардын эркине жана алардын кыраакы тандоосунун көз каранды болоорун баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо максималдуу түрдө демократиялуу, ачык айкын өтүүгө тийиш экенин, анын жыйынтыктарына эч ким шектенбеш керектигин айтып, жыйынтыктады. Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга мына ташымай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасыз, укук органдар, жергиликтүү бийлик тим койдуңар. Ошону көрүп туруп, ошону токтотпай атпайсыңар. Эмитен эле азыртан баштап эле элдин нараачылыгын азыр апелеп атасыңар азыр. Шайлоого болгон ишеним кетирип атасыңар. Средства массового жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок. Коронавирус бүгүн 60 адамда аныкталды, бир бейтап каза болду. Бир сутка ичинде COVID-19 илдети 60 адамдан аныкталды. Бишкек шаарында бир бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жаңы учурлар төмөнкү аймактарда катталды. Бишкек 13, Ош 1, Чүй облусу 2, Ош облусу 7, Талас облусу 3, Нарын облусу 1, Ысык Көл облусу 3, Жалал Абад облусунда 14, Баткен облусунда 1. Жалпы илдет жуктургандардын саны 43958, анын ичинен айыккандар 38649га жетти. Тилекке каршы каза болгондордун саны 1060ка жетти. Учурда стационарда дарыланууда 704, амбулатордук дарыланууда 4856 бейтап бар. Жалал Абадта аскер кызматкери асынып алды. Жалал Абадтын Нокен районунда 20-27 аскер бөлүгүнүн мөөнөттүү кызмат өтүп жаткан жоокери асынып алды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 30-августта болгон. Жоокер өз өмүрүнө кол салганы айтылууда. Окуянын кандай орун алгандыгы боюнча кызматтык иликтөө иштери башталды. Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Укук коргоо уюмдары Кыргыз армиясында адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоң сунуу, зомбулук, уруп-сабоо көп экенин билдиришүүдө. Жогорку соттун алдында таза шайлоону талап кылган акция өтүп жатат. Акцияга жарандык активисттер, парламенттик шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү катышууда. Алар бийлик шайлоодо бардык саясий партияларга бирдей шарт, мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек экенин айтып, жогорку соттун Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылып жатышат. Митингге чыккандар шайлоонун үгүт иштери баштала электе эле айрым жерлерде акча таратыла баштаганын, ага борбордук шайлоо комиссиясы чара көрбөй жатканын сынга алышууда. Ошол эле кезде жогорку соттун имаратынын жанынан Кыргызстан партиясынын тарапташтары да чогулууда. Митингге чыккан соодагерлер менен милициянын ортосунда жаңжал чыкты. Бүгүн 1-сентябрда Бишкектеги Караван соода борборунун ижарачылары парламенттин алдында нааразычылык акциясын уюштурушту. Маалыматка ылайык, соода борборунун кесиптик кошууну комитеттин өкүлү Элмира Аксамаева акциянын катышуучулары Каравандын соода күркөлөрүн электрондук сатып алуу порталын алып салууну талап кылып чыгышканын айтты. Мындан тышкары наразы тарап соода күркөлөрүнө болгон ижара келишимдерин узартууну да талап кылышкан. Наразычылык акциясына чыккандар Каравандан колуңду тарт, президент бизди ук деген жазууларды көтөрүп турушту. Алар августтун башында мурунку 2 айга ижара акысын төлөө жана 15 августка дейре соода күркөлөрүн бошотуп коюу тууралуу кабарлама алганын маалымдашты.
Почему вы выполняете? Ну-ка, отпустите человека! Основания! Гражданин Турции. Вы в Турцию поедете, будете выходить по митингу? А может что ноге? Откуда вы знаете? Вы проверить должны. Не мешайте нам, пожалуйста, делать нашу работу. Это вы говорите, арендатор. Пожалуйста, не мешайте нам работу делать. И все. Она индепендентка, это ее понты. Не наши. Извиняйте, пожалуйста. Зачем вы будете слона делаете? Позор!